Саламатсыздар, урматтуу мекендештер, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Сүйүнчү Жоламан Шаршембеков 3-чү ирет Азия чемпиону болду. Жоламан Шаршембеков жапониялык Каито Инабаны 11-0 эсеби менен утуп 3-чү жолу Азия чемпиону болду. Аталган турнир Бишкек шаарында өттү. Спорт килем бетинде 60 кг салмакта күрөшүп, финалга чейин индонезиялык, өзбекстандык, ирандык балбандарды уткан. Эсиңиздерге сала кетсек, Жоламан Шаршембеков буга чейин 2 жолу континенттин биринчилигин багындырган. Башкы прокурор Зулушев экс-депутат Атазов аны каралаганын айтты. Башкы прокурор Курманкул Зулушев Конституциялык мыйзамдар жана укук тартиби комитетинин биргелешкен жыйынында суроого жооп берип жатып, экс-депутат Шайлообек Атазовдун айыптоолоруна жооп берүүгө мүмкүн болбой калганын билдирди. Белгилей кетсек, мурдагы депутат Атазов парламент трибунасынан Зулушевке кайрылуу жасап, анын дагы Райымбек Матраимов менен мамилеси бар экенин кыйткан. Комитеттердин жыйынында депутат Гуля Кожокулова мурунку кесиптешинин бийик трибунадан прокурорду айыптаганын белгилеп, Зулушевден маселе боюнча позициясын сураган. Кесиптешиңиздер маселени парламенттен көтөрүп, ошол боюнча чек арадан чыгып кетти. Жоопту тактай алганыбыз жок, чыкпаганда тактайт элек. Ошол жерде прокуратура тарабынан 900дөн ашык адам мыйзамсыз жоопкерчиликке тартылганын, 300дөн ашыгы акталганын айтты. Бул фактыларды кайдан алганын такташыбыз керек. Мен тараптан эмне үчүн куугунтук болуп жатканын түшүндүргөн жок. Ага прокурор, прокуратуранын тиешеси жок, сот аркылуу чечилүүдө. Кандайдыр бир тапшырык аткаруу максатында каралап кетти окшойт. Сөзүн кайрадан угуп көрсөңүздөр, фамилиям аталганы менен сөзүнүн мааниси башкача болууда, деди Зулушев. Ошондой эле ал жакындарына кылмыш иши козголсо да эч качан кийлигишпегенин, бул мамлекет башчынын талабы экенин кошумчалаган. Урматтуу мекендеш, Ширетмен тиркемеси жакшы мүмкүнчүлүктөрдү жарыялап жатат. Эгерде сизде ширетүү цехиңиз болуп, кайсы бир товарды өндүрүп келсеңиз, мындан ары Ширетмен тиркемесине жайгаштырып, товарыңызды сатууга мүмкүнчүлүк ачылды. Ошондой эле курулуштарга жакшы ширетүүчүлөрдү Ширетмен тиркемесинен табууга болот. Ал үчүн Ширетмен тиркемесин Google Play'ден же App Store аркылуу жүктөп алып, регистрация кылып коюу жетиштүү болот. А эгерде автоунааңыз бузулуп, уста издеп жаткан болсоңуз, дал ошол Ширетмен тиркемесинин иштөө принциптеринде эле автомен тиркемесин көчүрүп алып пайдалансаңыз болот. Автомен тиркемеси аркылуу автоунаа усталарын оңой тапканга, алардын түрлөрү же тажрыйбасына карап, автоунааңызды оңдотуп алсаңыз болот. Кененирээк маалыматтарды төмөндөгү Instagram баракчадан же сайт аркылуу таанышсаңыздар болот. Оор жоготуу Баткенде жаш кыз бычак жеп каза болду. Баткен районунда 16 жаштагы кыз бычак жеп каза болду. Маалыматты Баткен облустук ички иштер башкы башкармалыгынын басмасөз кызматынан тастыкташты. Маалыматка караганда АК аттуу кыз 2 жерден бычак сайылган абалда 15 апрелде саат 21:05 чамасында Баткен облустук Борбордук ооруканасына түшкөн. Ооруканада эсине келе албай каза болгон. Факт боюнча тергөөгө чейинки териштирүү иши жүрүп жатат. Кыздын өлүмүнүн себебин аныктоо үчүн соттук медициналык экспертиза дайындалган. Разак Бейшекеев Азия биринчилигинен күмүш медаль утту. Разак Бейшекеев Бишкек шаарында өтүп жаткан Азия биринчилигинде күмүш медалды багындырды. Финалдык беттеште ал ирандык балбан Саед Мурат Исмаилге 3-1 эсеби менен жеңилип калган. Спортчу жүрүшүн 67 кг салмак категориясында турнирди 1-8 стадиясынан баштап Монголия, Казакстан, Түштүк Корея өлкөлөрүнөн келген балбандарды жеңген. Буга чейин аталган турнирди кыргыз балбандары Айсулуу Тыныбекова, Айпери Медет кызы, Жоламан Шаршембеков алтын, Акчол Махмудов күмүш, Улукбек Жолдошбеков менен Алибек Осмонов коло медалдарга ээ болушту. Кумтөр компаниясы Ысык Көл облусунун Тоң жана Жетигиз райондорундагы социалдык жактан муктаж үй-бүлөлөргө жардам көрсөттү. Кумтөр Голд компания жабы акционердик коомунун президенти Алмазбек Бактабасов Ысык Көл облусунун Тоң жана Жетигиз райондорундагы муктаж жарандарга жардам көрсөтүү иш-чарасына катышты. Алмазбек Бактабасов билдиргендей, ишкана социалдык милдеттенмелерин аткаруунун алкагында Ысык Көл облусунун Тоң районунун 100, Жетигиз районунун 100 үй-бүлөсүнө бирден музолуу жана бооз уйларды тапшыруу чечимин кабыл алган. Кумтөр социалдык жоопкерчиликтүү компания катары ушундай жакшы саамалыкты баштады. 18 миллион сомго саан уйларды сатып алып, Жетигиз жана Тоң райондорунун жардамга муктаж болгон 200 үй-бүлөсүнө тапшырдык. Бул иш-чара Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун жакырчылыкты жоюу боюнча коюлган тапшырмалардын негизинде ишке ашырылууда, деди ал. Белгилей кетсек, бул жардам жергиликтүү бийлик тарабынан берилген тизме боюнча социалдык жактан өтө муктаж тургундарга таратылды. Маалымат үчүн, Кумтөр ишканасы тарабынан аймакта ирригациялык таза суу жана кайра иштетүү боюнча чоң долбоорлор каржыланып,
медицина, билим берүү тармагында да ар кандай колдоолор көрсөтүлүүдө. Жыл сайын аялуу катмардагы жарандарга көмүр, азык-түлүк баштыктары үзгүлтүксүз таратылып келет. Мындан сырткары ишкана Ысык Көл облусунун өнүктүрүү фондуна 2023-жылы 8 миллион 389 миң доллар которгон. Такой шок, что мы получили корову, и хотелось бы поблагодарить Кумтор Компани, что он внес такой вклад. Просто, не знаю, для нас шок. Смотреть будем, доить буду, сама умею доить. Все. Спасибо большое. Бұл ушул өтө муктаж үй бүлөлөргө жакырчылыктан чыгарып алардын үй бүлөлүк шартын колдоо максатында алып келип жатат. Ушул иш-чаранын өтүп жатканына компания тарабынан көрсөтүп жаткан колдоого терең ыраазычылык билдиребиз. Кумтор компаниясы бирден музалуу берди. Ошол Кумтордун иштегендердин иштери ийгиликтүү болсун. Алла Таала ыраазы болсун. Баарыңарга рахмат. Ош мунун клиникасында дагы бир болоор алмаштыруу пландалууда. Ош мамлекеттик университетинин клиникасында дагы боор алмаштыруу операцияларын жасоо пландалууда. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев Ош муга барганда айтканын мекемеден билдиришти. Маалыматка ылайык, аталган клиниканын базасындагы алгачкы боор алмаштыруу операциясы Түркиянын Инөнүү университетинин Тургут Озал атындагы клиникасынын дарыгерлери менен биргеликте жасалат. Кыргызстанда адам органдарын алмаштыруу боюнча операцияга муктаждардын саны жыл санап өсүп келет. Буга байланыштуу өлкө башчысы Садыр Жапаров Туркиянын президенти менен сүйлөшүп, бул багытта кыргыз адистерин даярдоо жана көмөк көрсөтүү макулдашылган. Буюрса Ош мунун клиникасында дагы боор алмаштыруу операциясы жасалып баштайт деп жазылган маалыматта. Ошондой эле клиникада бардык шарттар бар экени айтылып, жетишпеген айрым техникалык аппараттар май айында келери күтүлүп жатканы кошумчаланды. Саламатсыздарбы, мен Эл Үмүтү фондунун жетекчиси Болотбек Айдаркулов. Сиздерге отчет катары сбор башталгандан бери 3 февралга карата сколиоз оорусу менен ооруган кичинекей кызыбыз Маликага 200 миң сом акча каражаты чогулду. Дагы 1 миллион 580 миң сом каражат жетпей турат. Келиңиздер, ушул видеого 1 мүнөт убакыт бөлүп ушул Малика үчүн дагы бир жолу ушул каражаттын топтолушуна себепчи болуп кетиңиздер. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Ушу сиздердин жардамыңыздарга муктаж болуп турабыз. Кичинекей кызыбыз Малика ушу кичинекей кезинен бери ушу сколиоз оорусу менен жабыркап келет. Ушу кызыбыздын биз дагы айыгып кетишин, элдин балдарында болуп ойношун, тилеген максаттарына оюна жетишин аракет кылабыз. Ушуга сиздердин жардамыңыздар керек. Ушуга биздин акчабыз, каражатыбыз жетишпей атат. Ошого жардам берип коюшуңуздарды өтүнөбүз. Акчага котором десеңиздер, Сбербанк Болотбек С деп чыгат, Мбанк Болотбек А деп чыгат. Ушул номерге которо берсеңиздер болот. Ага жардам берип коюңуздар, урматтуу кыргыз элим. Сиздерди жакшы көрөм. Бишкектен Сочиге абагаттамдар жанданат. Бишкектен Сочиге абагаттамдар жанданары Манас эл аралык аэропортунан маалымдашты. Билдирмеге ылайык, Россиянын Урал аба жолдору авиакомпаниясы ушул жылдын 25 майынан тарта Сочи Бишкек Сочи багыты боюнча үзгүлтүксүз каттамдарды аткара баштайт. Манас эл аралык аэропортунан Сочи шаарына учак жумасына бир жолу ишемби күндөрү учат. Бишкек мэри орун басарынын кармалышы боюнча комментарий берди. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жонушалиев анын орун басары Максатбек Сазыкуловдун кармалышы боюнча комментарий берди. Айтымында укук коргоо органдарынын вице-мэрге карата суроолору бар, бирок ишке чекитти сот коет. Сазыкулов менен транспорт жана коммуникация боюнча жооптуу орун басарым болчу. Укук коргоо органдарынын ага райондун акими болуп турган кезиндеги ишмердүүлүгү боюнча суроолор бар экен. Бул нерсе мен мэрликке келгенге чейин болгон. Акыркы чечимди сот чыгарат деп ойлойм, деди Жунушалиев. Эсиңиздерге салсак, Максатбек Сазыкулов УКМК тарабынан кармалган. Ал мыйзамсыз баюу максатында аффилирленген жак менен жеке кызыкчылык үчүн тил табышып, ишкердик субъектиге негизсиз жана мыйзамсыз преференцияларды берүү боюнча туруктуу коррупциялык схеманы уюштурууга айыпталууда. Президент администрациясы Сорос Кыргызстан фондунун жабылышы тууралуу. Кыргызстандын президенттик администрациясы Сорос фонду эмне себептен жабылып жатканына келтирген жүйөсүн таңгалуу менен кабыл алганын кабарлады. Эсиңиздерге салсак, Сорос Кыргызстан фонду кечээ өлкөдө ишмердүүлүгүн токтотуп жатканын билдирип, буга коммерциялык эмес уюмдар тууралуу жаңы мыйзамдын кабыл алынышы себеп болгонун билдирген.
Президенттик администрация белгилегендей фонддун жабылары уюмдун кызматкерлерине жана активисттерге көптөн бери эле маалым болчу. Андыктан президенттик администрация коммерциялык эмес уюмдар тууралуу жаңы мыйзамдын кабыл алынышы себеп болду деген жүйөнү таң калуу менен кабыл алды, деди администрациядан. Маалыматка караганда соңку жылдары Соростун жакындары фонддун ишке болгон мамилесин карап чыгып, дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүндө ишмердүүлүгүн токтотууда. Алар Украина менен Грузиядан башка Борбор Азия жана Чыгыш Европа өлкөлөрүндөгү кеңселерин жапкан. Көптөгөн аймактык долбоорлор жарым жартылай же толугу менен токтотулган. Президенттин администрациясы эгемендүүлүктүн алгачкы 30 жылында Сорос Кыргызстан фондунун өлкөдө мыйзамдуулукту бекемдөөгө жана жарандык коомду өнүктүрүүгө кошкон олуттуу салымын жогору баалайт. Билим берүү чөйрөсүнө жана гуманитардык илимдерди өнүктүрүүгө кошкон салымын өзгөчө белгилейбиз деп айтылат маалыматта. Аппарат келечекте ачык коом институту системасы менен конструктивдүү кызматташууну улантууга үмүт кылаарын кошумчалады. Тажикстан туркиялыктарга виза режимин киргизди. Тажикстанга туркиялыктар эми виза менен кирип калат. Бул туурасында Спутник Тажикстан жазды. Жаңы эреже бир нече күндөн кийин тагыраагы 20 апрелден тарта иштей баштайт. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги мындай чечим өз ара иштешүү принциби боюнча кабыл алынганын айткан. Буга чейин Туркия президенти Режеп Тайип Эрдоган тажикстандыктар үчүн визасыз режимди жокко чыгарган эле, алар да 20 апрелди белгилеген. 9-майга карата согуштун ардагерлери канча сомдон алары айтылды. 9-майга карата Улуу Ата Мекендик согуштун катышуучулары жана майыптар 20.400 сомдон алышат. Бул тууралуу Эмгек министрлиги билдирди. Жалпысынан 637 адамга 9.934.000 сом бир жолку акчалай жөлөк пул берилет. Аны төмөнкүлөр алышат. Улуу Ата Мекендик согуштун майыптары 5 адам 20.600 сом өлчөмүндө. Улуу Ата Мекендик согуштун катышуучулары 23 адам 20.400 сом өлчөмүндө. Концлагердин мурдагы жашы жетпеген туткундары 8 адам 20.400 сом өлчөмүндө. За оборону Ленинграда медалы менен жителю блокадного Ленинграда белгиси менен сыйланган адамдар 11 адам 20.400 сом өлчөмүндө. Улуу Ата Мекендик согуштагы фронтто курбан болгон жоокерлердин ата-энелерине жана экинчи никеге турбаган жесирлери 1 адам 15.200 сом өлчөмүндө. Улуу Ата Мекендик согуш жылдарында ооруктагы каарман эмгеги жана кынтыксыз аскердик кызмат үчүн СССРдин ордендери жана медалдары менен сыйланган адамдар 589 адам 15.100 сом өлчөмүндө. Бұл видео жалаң еркектерге, эгерде сиз төшөктө алсыз болуп, калооңуз жок болуп жатса, андан чыгарып бат-бат туалетке барып жатсаңыз, анда сизде простатиттин белгилери. Простатиттин дарысы чакшыр, өтө жакшы жардам берет. Андан тышкары дагы айымдардын бат-бат туалетке барып цистит болуп ооруп аткандарына дагы жакшы жардам берет. Бул чөптөрдөн жасалган жана эркектердин да аялдардын дагы простатитин көтөрөт. Эгер заказ кылам десеңиздер, экранда номерларга байланышыңыздар. Адамдардын организми ысык суук болуп бөлүнөт. Эгерде суук ашынып кетсе, адамдар эмне алат? Колу буту жылбай үшүп ооруй берет. Ошого баланс кылган иньян гель бул өтө жакшы жардам берет. Колу бутуңуз жылбай жатса, кан айланыңыз жакшырбай жатса, белиңиз, бутуңуз, тамандарыңыз муктуу атса, иньян гелди колдонуңуз. Бул жаш өтүп калган адамдардын кан айланысы начар болгондуктан жаш өтүп калган аталарыбызга, апаларыбызга алып берсек, алардын кан айланысы жакшырат дагы, өзүн жакшы сезип, жылуу жүрүп калат. Заказ кылам десеңиздер, экрандагы номерларга байланышыңыздар. Банецкий лабораториясы монополияга каршы кызматына жооп берди. Банецкий лабораториясы Intelmet ЖЧКсы ЖМКлардагы монополияга каршы жөнгө салуу кызматы компаниядан өлкө бюджетине 423 миллион сом өндүрүү жөнүндө чечим чыгарганы тууралуу маалымат боюнча үн катты. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын биздин компанияда мыйзамсыз имиш деп болжолдоп жаткан кирешени республикалык бюджетке өндүрүп алуу жөнүндө токтому Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун 2024 жылдын 31 декабрына чейин ишмердик субъекттерин текшерүүгө мораторий жарыялоо жөнүндө жарлыгын одоно бузууда. Атап айтканда, монополияга каршы жөнгө салуу кызматы биздин компанияга мыйзамсыз текшерүү жүргүзүп, өз эсептөөлөрүндө биздин өндүрүштүк ишмердүүлүгүбүз тууралуу маалыматтарды атайлап бурмалаган. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматы тарабынан биздин компаниянын Кыргыз Республикасынын атаандаштык жөнүндө мыйзамын бузган деген билдирүүсү чындыкка дал келбейт жана биз алардын үстүнөн сотко даттанабыз. Андан тышкары монополияга каршы жөнгө салуу кызматы жалпыга маалымдоо каражаттарына өзүнүн токтомун берүү менен Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 7-чи беренесин бузду. Конституцияда кайсы бир тараптын күнөөсү мыйзамда каралган тартипте далилдениши жана соттун мыйзамдык күчүнө кирген өкүмү менен белгилениши керек деп жазылган деп билдирет компания.
Компания билдиргендей 2020 пандемия башталганда Кыргыз Республикасында өзгөчө кырдаал режими жарыяланып, ага байланыштуу COVID-19 ПЦР тесттери үчүн абадай керек болгонун эстен чыгарбоо керек. Ошол убакта биздин мамлекет жеке бизнеске кайрылып, COVID-19 ПЦР тесттерин изилдеген кошумча лабораториялык кызматты тез арада уюштурууга жардам берүү өтүнүчү менен кайрылган. Өлкөнүн жетекчилигинин өтүнүчүнө биздин компания биринчилерден болуп реакция жасап, ошол учурда кыйынчылыктарга жана дүйнөдөгү көрүлгөн бааларга карабастан өлкөгө жабдууларды, реагенттерди, бет каптарды жана башка керектүү материалдарды алып келген. Ошентип жеке компаниялардын аракети менен өлкөдөгү социалдык көйгөйдү жеңилдетүү мүмкүн болгон. ПЦР тест кызматына калктын суроо талабын кескин өсүшү пандемияга жана өлкөдөн сыртка чыккан жарандарга мындай тесттин милдеттүү түрдө талап кылынгандыгына байланыштуу болгон. Бирок ал жагдайдын монополияга каршы жөнгө салуу кызматы өзүнүн чечиминде монополиялык жогорку бааларды койгон деп далилдөөгө аракет кылгандай. Биздин компанияга эч кандай тиешеси жок деп айтылат маалыматта. Банецкий лабораториясы алардын компаниясы мыйзамды сыйлаган ири салык төлөөчү ишкана болуп саналаарын белгилейт. Биздин компания мыйзамды сыйлаган ири салык төлөөчү ишкана болуп саналат. Атап айтканда, биз мамлекеттин бюджетине тиешелүү бардык салыктарды жана социалдык чегерүүлөрдү төлөп келебиз. 2020 жылы 86 миллион 850 миң 249 сом, 2021 жылы 251 миллион 19 миң сом, 2022 жылы 190 миллион 478 миң сом, 2023 жылы 117 миллион 627 миң сом төлөгөнбүз. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматында мындай популисттик маалымат таратуу менен биздин компаниянын ишмердүүлүгүнө карата коомчулуктун алдын ала терс пикирин жаратууга жана Банецкий лабораториясынын өзүнүн мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоо үчүн сот органдарына кайрылуу укугунан ажыратууга аракет кылууда деп эсептейбиз деп билдирет компания.